Эми азыр мына бай партиялар эле кайра ушу шайлоого келет. Бай партиялар жеңет. Өзгөчө азыркы кыйын маалдачы. Элге нан, токоч ууну жетпей турганда бир мüşөктөн ун таратат да добуш алат. Андан көрө ошол элге акча берет, арак берет, подкуп кылат кышындачы, күзүндөчү, октябрда шайлоодочу. Малса союлат. Ошолу сарапкорчулуктан көрө келгиле президент, өкмөт, жогорку кеңеш милдеттеме алсын. Партиялардын парокторун жана азайтып, шайлоого катыша тургандарын суммасын азайтып, процентин 5ке чейин түшүрүп, 9 эмесчи. Анан тең катарлуу берсин баарына мүмкүнчүлүк эфирден. Акчасын алар патриот болсо ошол партиялар берсин. Чет элден карыз алган токтотуп туруп, ол кризистен чыгалы деп турупчу. Талаа жумушуна жумшасын андан көрө. Мейилди арак менен мас кылып күзүндө бузуп, түндүк түштүк, уруу улут бөлбөйчү мында. Келгизер ошолорго чыгалык мындайчы. Бул теңдик болот, бул кризистен ошолорду ачык айрым айтып, мына могул партия момунча берди, могул маселелер момунча чечти деп жүрчү.